дейт. Бойдок эркек кишиге шакек тагынса болобу дейт. Ханафи мазхабта, биздин өзгөчө Ханафи мазхабта эркек адам күмүштөн шакек тагынса болот, бирок көп китептарда айтат ва таркуху афдал, шакек тагынбай койгону жакшыраак дейт. Эмнеге? Анткени илгерки заманда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, имам Абу Ханифалар тагынганы ли хажатин, муктаждык үчүн тагынган. Алар мөөр болгон, ошо мөөрү жекече жанында жүргөн, ошо менен китепке баскан, документ барактарына баскан, же падышанын белгиси болгон, же ошондой сөздү жазып эскертип жүргөн деген сөз. Бүгүнкү күндө анчалык зарылдык жок. Бир гана Европадан сиңилип келген маданият, муну тагынып жүрбөсөңүз үй бүлөдө тынчтык болбой, эмнеге тагынбай жүрөсүң, кыздарга бойдок көрүнгүң келип атабы деп, үйдө тынчтык болбой калса гана ошол муктаждык болот дейт алымдарыбыз. Атак тагынбай койгон жакшыраак. Анткени бул эмне үчүн медицинадан далилденген? Эркек көп темирге жакын болуп тагына берсе, анын гормондору билинбеген абалда аялдын гормондоруна алмашып кете берет. Жана гей болуу, көгүлтүр болуу, жашыл болуу эмнеден чыгып атат мунун бардыгы? Көбүнчө жана темир таңгандан табият өзгөрүп бара жатат деген сөз. Эркек эркектей салабаттуу болуш керек. Эркектин салабаты жанагындай тагына турган шакектеринде эмес, анын оор басыруктуулугунда, сөзүндө кылган ишинде болуш керек. Бирок мазаликке тагынса зыян эмес, бирок керексиз болсо тагынбай койгону жакшыраак деп биздин китептерде айтып келет эми.